Жаңы жер чегара заставасы буга чейин бала бакчанын эски имаратында иш жүргүзүп келген. Араван районунда жаңы жер чегара заставасынын жаңы курулган имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов билдирди. Иш чарага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков, өкмөттүн Оштогу өкүлү Узарбек Жылкыбаев баштаган топ жана чегара заставасынын өкүлдөрү катышты. Президент өз сөзүндө Өзбекстан менен чегара маселеси 85%га такталганын айтты. Мен өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп турганда бул застава бала бакчанын имаратында болчу. Себеби өзүнүкү жок эле. Эми жаңы имарат курулуп ишке берилгенине абдан кубанып жатам. Буга каржылык колдоо көрсөткөн Владимир Путинге ыраазычылык билдирем, деди президент. Ал ошондой эле коңшу өлкөлөр менен болгон мамиле бекемделип жатканын белгиледи. Өзбекстан менен чегара маселеси 85%га такталып калды. Калган 15%ын дагы тактоо үчүн өкмөт аралык комиссия 10 күн эки мамлекетте иштеп жатат. Тажикстан менен дагы чегара маселесин чечүү үчүн аракеттер жүрүүдө, деди Жээнбеков. Маалымат булак Спутник сайты. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.